Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймагында мектеп окуучулары чырдаша кетип, кыргызстандык 4 окуучу жабыр тарткан. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен районунун акими Учкун Жоробаев билдирди. Маалыматка караганда, окуя 23-сентябрда саат 13 чамасында Баткен районунун Көкташ айылында Дахма участогунда болгон. Алдын ала маалымат боюнча, кыргызстандык 7-класстын 4 окуучусу мектептен кайтып келе жатканда Тажикстандын 11-классынын 30га жакын окуучусу кыргыз балдарын токмоктоп койгон. Кыргызстандык окуучуларга алгачкы медициналык жардамдар көрсөтүлүп, ооруканага жеткирилди. Абалы жакшы. Бул окуядан кийин Баткен районунун акими, райондук ички иштер бөлүмүнүн атайын кызматтын райондук бөлүмдүн жетекчиси, Тажикстандын Исфара районунун башчысы жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолукту. Жыйынтыгында эки тарап чек ара аймагында жашаган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мыйзам бузгандарга чара көрүү тууралуу макулдашууга келди. Чек ара аймагында абал тынч. Бул окуя боюнча Тажикстан тарап расмий маалымат бере элек. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыр-чатактар болуп келет. Акыркы жолу быйыл 28-апрелден 1-майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. Анын экөө жаш бала. 180ден ашуун киши жарат алган. Тажик тараптын 19 киши каза болуп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Тараптар бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары легендарлуу эмес, легендалуу парламент болдук. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков журналисттин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Эскерте кетсек, 22-сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Саматбек Ибраев президент 6-чакырылышка жогорку баа берип, легендарлуу парламент деп атаганын билдирген. Буга байланыштуу журналист Момбековго өзүңүздү легендарлуу парламенттин мүчөсүмүн деп ойлойсузбу деген суроо узаткан. Биз 6-чакырылыштын депутаттары тескерисинче легендарлуу эмес, легендалуу болдук десек чындыкка жакын болот. Себеби биз жөнүндө эмне деген легендалар айтылган жок. Эл кандай гана атаган жок. Дөөлөт түтпөдү же мээнет бүтпөдү. Чынын айтканда ушундай, деди ал. Момбеков кесиптешинин президент 6-чакырылышты легендарлуу атаганына ишенбей турганын айтып, ал президенттин атын жөн эле кошуп койду деген ойдо. Легендарлуу парламенттин ылысына да татыбайбыз. Канча бир муун өткөндөн кийин 6-чакырылыш тууралуу 3 президентти, мынча премьер-министрди алмаштырган. Алардын убагында конституция артка иштеп кеткен. Мындай чечимдерди кабыл алган десе таң калышы мүмкүн. Ошондуктан биз легендалуу парламент десек туура болот, дейт ал. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 27-сентябрдан 1-октябрга чейин Бишкек-Нарын-Торгар унаа жолунун 131 чакырымында боом капчыгайында кооптуу таштарды кулатуу иш-чарасы жүргүзүлөөрүн маалымдайт. Таштарды кулатуу иши жолдун бир тарабын тосуп, эртең мененки 9-дан 3-кө чейин жүргүзүлөт. Жолду тазалоо учурунда транспорт бир тилке боюнча багытталат. 30-дан 40-тан ашык унаа топтолгондо таштарды түшүрүү иштери токтотулуп, жол ачылат, деп Кыргыз темир жолу түшүндүрдү. Бул иштер кооптуу аймакта таш кулоонун алдын алуу үчүн жүргүзүлүүдө. Ушул жылдын ноябрь айынын соңунда жана декабрь айында Кыргызстанда коронавирустун кайрадан күч алары күтүлүүдө. Бул тууралуу Биринчи радионун түз эфиринде саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында, вирус мутациялык формасын улам өзгөртүп жаткандыктан санитардык алгоритмди сактоо керек. Окуу процесси башталды. Жакында парламенттик шайлоо өтөт. Эл массалык түрдө чогулуп жатат. Андыктан ноябрь-декабрь айларында коронавирус көбөйөт деген прогноздор бар. Аны менен катар сасык тумоо дагы көбөйүшү мүмкүн. Бул учурда вирустук инфекциялардын күч алышы кадыресе көрүнүш, деди Бейшеналиев. Ошондой эле ал элдин 70% эмдөөдөн өтүп бүтсө, вирусту ооздуктаса болоорун кошумчалады. Өкмөт менен министрлик 4-чү толкунга даяр. 2-3 айга кеңири жете турган дары-дармек, коргонуучу каражаттар бар, деди министр. Эске салсак, учурда коронавирустун 3-чү толкуну өтүп жатат. Акыркы күндөрү ооруну жуктургандардын саны азайып, күн сайын 100 кишиден төмөн болууда. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоону чагылдырууга 244 массалык маалымат каражатын аккредитациядан өткөрдү. Бул тууралуу БШКнын расмий сайтына жарыяланды. Каттоодон өткөн массалык маалымат каражаттарынын ичинен 92си интернет басылма болуп эсептелет. Быйыл жогорку кеңешке 90 депутат шайланып келет. Анын 54-ы партиялык тизме менен, 36-сы бир мандаттуу шайлоо аймагынан. Россиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорунун экспортторунун көлөмү жай мезгилине караганда дагы төмөндөшү мүмкүн. Бул тууралуу Prime порталы жазган. Агенттиктин маалыматына таянсак, Россиянын бензин боюнча экспорту сентябрда 167 000 тоннага чейин түшүшү мүмкүн. Январь-май айларында Россиядан сыртка болжол менен
айына 421 000 тонна чыгып турса, июль-августта кыскарып орто эсеп менен 208 000 тоннанын тегерегинде болгон. Өкмөттүн ички рынокко чыгарчу мунай заттарынын көлөмүн арттыруу сунуштарынан улам компаниялар жазан тарта бензиндин экспортун кыскартып келе жатат. Министрлер кабинети бензиндин экспортун жаз айларынан бери катуу талкуулай баштаган. Анда мунай заттарын биржа аркылуу сатуу ченемдерин көбөйтүү жана күйүүчү майдын баасын мунайчылар менен сүйлөшүп бир калыпта кармап туруу айтылган. Аксы районунун Кашка суу айыл аймагында эгиздер жанышы менен байыш айылдаштары апал менен үпөлгө баш кошушту. Жаш жубайлардын үйлөнүү үлпөт тою Кербендеги тойканалардын биринде өткөн. Бул тууралуу Супер КЖ порталына эгиз кыздардын жеңеси Бегимай Ниязбекова билдирди. Кайын сиңдилерим үй бүлөдө эң кенжелерибиз эле. Экөөсү тең Майлуу суудагы медициналык коллежде окуп билим алышты. Күйөө балдарыбыз деле өзүбүз жактан. Биз бир айыл өкмөттөнбүз, бирок эки башка айылда. Ошентсе деле бир мектепте окушкан. Бир тойдо таанышып, сүйлөшүп калышкан экен. 3 жыл кыз жигит болушу, анан мына мынтип баш кошо турушат. Өздөрү сүйлөшүп табышкан үчүн ата-энебиз деле баарына макул болду. Буга чейин биз жакта такыр мындай окуя болгон эмес экен. Сүрөттөрүн интернетке жүктөсөк, көптөр кызыгып, бакыт каалап жазып жатышат, дейт Ниязбекова. Белгилүү дизайнер, модельер Арзубек Ванама Италияда өтө турган дүйнөлүк мода көргөзмөсүнө катышууга жөнөп кетти. Иш-чара 24-29 сентябрь аралыгында Италиянын Милан шаарында өтөт. Бул туурасында дизайнер менен байланышканыбызда маалым болду. Кыргыз өлкөсүнүн атынан көргөзмөгө мен бара жатам. Мен дүйнөлүк аренадагы көргөзмөгө биринчи жолу катышып жатам. Бул менин чоң кыялдарымдын бири болчу. 6 күнгө созулган мода көргөзмөсүндө чыгыш элине таандык болгон айымдардын көйнөктөрүн назарга коем. Иш-чарага Азиянын көптөгөн өлкөлөрүнөн дизайнерлер катышат, дейт ал. Пермь шаардык тергөө комитетинин бөлүм башчысы Сергей Сарапульцев өз жанын кыйды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалымат кылайык, анын өз жанын кыюусу Пермь университетиндеги трагедия жана аны иликтөө иштеринин жүрүшүнө байланыштуу. Бул окуяны Федералдык тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин жеке көзөмөлүнө алып, текшерүү үчүн бир күн мурда Пермге барган. Анын жансыз денеси өзүнүн батиринен табылган. Эске салсак, Пермдеги университеттеги каргашалуу окуя 20 сентябрь күнү орун алган. Анда Тимур Бекмансуров аттуу юридикалык факультеттин студенти курал менен окуу жайга кирип келип, бир канча жолу ок аткан. Анын огунан улам 6 адам каза таап, ондогон адам жаракат алган. Полиция кызматкерлери Тимур Бекмансуровду жарадар кылып колго түшүрүшкөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы жасалма тест саткан деген шек менен 25 жаштагы 2 адамды кармады. Аларга жазык кодексинин документтерди жасалмалоо беренеси менен айып коюлду. Буга окшогон дагы бир факты Талас облусунун Манас районунда катталды. Менчик лабораториянын 2 кызматкери жасалма ПЦР тесттерин 2000 сомго сатканы аныкталып кармалды. Ички иштер министрлиги жасалма тест саткандар жазык кодексинин документтерди жасалмалоо беренеси менен кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти.